Мен айтайын дегенім бұл өтө бір мындай жаман көрүнүш болду. 2014 жылы апрель айында кабыл алынган гомосекс жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча беренелерине карай турган болсок, бул мыйзам жалпыга маалымдоо каражаттарын жана коомдук жайларда пропагандоого тыюу салынган берене бар да. Эң негизги баалуулукту мына 8 март аялдар күнү ушу майрамдын ошол жердеги аялдар күнүн ушунчалык баркын кетирди да. 8 марттын баркын кетирди. Бул өтө жаман көрүнүш да. Себеби мына гомосексуализмдин биринчи илдеттери бул ВИЧ ооруларын жайылтуу. Ушуларды дүйнө жүзү азыр ВИЧ менен күрөшүп атса, биз ушу биздин Кыргызстаныбызда 2,5 миңге жакын ушундай адамдарыбыз бар экен. Ошоларды 6 миллион жаранды укугун ушу 2,5 миңге жакын адамдын укугун кордоп колдойбуз деп чыккандарга бул өтө уят нерсе да. Менин маалыматыма караганда ушу пропагандалап ушуну чыгарган адамдар Украина, Казакстан жана Прибалтиканын өкүлдөрү атайын келип, ушу провокаторлор ушу маселени уюштуруп жасашыптыр да. Ушуну мен ким жооп берет? Ушу адамдарды кармап, ушуларды жоопко тарттыңыздарбы? Убакытты токтотуп турсаңыздар. Жооп барбы? Жооп. Кандайдыр бир провокаторлор уюштурган боюнча ойлор жаралатыр бүдөмүк. Коопсуздук кызматы, мүмкүн сиздерде жооп бар. Ушундай маалымат барбы сиздерде? Бизде маалымат жок мындай. Силерде ошо жок болгондуктан ошо гомосексуалисттерди көчөгө чыгарып атасыңар. Билбесеңер ошону билип алгыла. Украина, Казакстан жана Прибалтикадан келген өкүлдөр атайын ушул нерсени уюштурган. Кандай маалыматыңыздар бар? Ушу чыга турган боюнча эмне маалыматтарыңыз бар эле? Ошол жөнүндө жооп берсеңиздер мага. Токтотуп турла убакытты. Урматтуу Тазабек Икрамович, бизге түшкөндө эч ким бизден келетте, бизге мэрияга кагазын таштап, каалаган жаран, каалаган уюмдар өзүнүн иш чараларын өткөрө берет. Бизге келип түшкөн маалымат боюнча алар мына Бишкек феминисттик демилгеси деген уюм бизге келип кагаз таштаган. Кагаздын ичинде мындай жазылып турат. 8 мартта биз аялдардын жана кыздардын укугун коргоо жана алардын үстөмдүккө, зордук, зомбулукка каршы аларды коргоо боюнча биз иш чара өткөрөбүз деп кагазды таштап коюп кете берген. Анын ичинде 20га жакын коомдук уюмдар бар. Бирок алар сиз билгендей бизге ичинде мына коомго терс көрүнүштөр болот, ар кандай башка нерселер, иш чаралар болот деп бизге эч кандай билги маалымат берген эмес. Аны андай силерге ким маалымат бериш керек эле? Кагазга жазыш керек эле да, бизге мондай иш чаралар өтөт, мондай болот деп. Алар жазыш керек эле. Бирок мэрия бул иш чаранын ичин немесин карабайт да. Бизге келип каалаган жаран, каалаган киши баш мыйзам негизинде, мыйзамдардын негизинде кагаз таштап коюп, барып өзүнүн иш чарасын өткөрө берет. Биз ага тыюу салуу же уруксат бербөө укугубуз жок биздин. Же ушу маселени ким караш керек эле? Ушуларды аялдардын укугун 10 секунд убакыт кошуңуздар. Аялдардын укугун коргойбуз деп, анан башка пропаганда алып, башкаларды чыгарып аткан үчүн ким жооп бериш керек? Уюштуруучулар өзлөрү жооп бериш керек, эгер мыйзам бузуулар болсо, кандайдыр бир терс көрүнүштөр болсо. Рахмат. Жиңтип алыңыз, 10 секунд кошумча убакыт бериңиздер. Ушу боюнча ким азыр мына жооп берсеңиздер, кимдер уюштуруучуларды кармап, ошо мен буга чейин айтып атам, Украинадан, Казакстандан келген, Прибалтикадан келгендерди, уюштуруучуларды